Алло, саламатсызбы? Квартиралар канчадан? Квартира 2 комнат. Семья? 25 миң. 4 балам бар. Болбой калабы балдар менен. Хорошо, мейнис. Ассаламу алейкум кыргыз элим, кандайсыздар? Көчө эле биз бир видеону көрдүк. 16 миң киши салыптыр, ипотекасын жааптыр да, ошол Москвадагычы. Анан бизде да мындай ситуация болуп атат да. Сиздер ойлойсуздар, мен аябай бай болуп кетти депчи, бирок жок, андай эмес да. Менде башымда толтура кредит бар, анан ипотекага бияка очередке турдум. Гидке турсам отказ берди, 2 жолу отказ берди да. Анан мен да кайрылым 16 миң киши 100 сомдон салса, ошо үй алып алат экенмин да. Андыктан жардам берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Менин канча кредитим бар экенин ушул видеодон көрөсүздөр да. Кандай кыйналып жүргөнүмдү. Мен 4 балам бар. Ошо 4 балам менен мына бүгүнкү күндө да бир квартирада жашап атканбыз. Балдарың тиндей мындай деп ошо. Короче, квартирадан колап чыкты азыр. Квартира издеп жүрөм мондай жагындачы, туурапчы. Достор, 16 миң киши 100 сомдон салып койсоңуздар, мен үй алып алат экенмин да. Андыктан топим. Бул жака QR чыгарып коем, ошо QR'ды скриншот кылып 100 сомдон салып коюңуздар, суранам кыргыз элим сиздерден. Аргасыз болуп турам да азырчы. Ошон үчүн суранып атам сиздерденчи. Ассаламу алейкум, колдойт деген үмүттөмүн сиздерде. Достор, кредитти эмнеге алдың деп суроо болбостон айтып коеюн деп атам сиздерге. Кредитти деген ушул могу бизнес ачайын деп бизнеске салгам. Кредиттин акчасы ошо бизнесте, бирок ошо үйгө такыр эле акча чогулта албай койдум да. Биздин губернаторго да кайрылганбыз, жооп жок. Ошондой болуп атат. Достор, сиздер колдоп 100 сомдон салып койсоңуздар, Кудай буйруса үй алып алат экенбиз да. Көчөлөй квартира издебей.